Фейсбукка мыйзамга каршы пикир жазды деп соттолгон Каныкей Аранованын нежеси Ырыскүл Аранова сиңдисинин сот өтөөрүн бейтааныш адамдардан угуп, оштон түндөп келген. Ал соттун чечиминен кийин Каныкей кармалып турган Степное айылындагы экинчи түзөтүү абагына тамак аш киргизгени барды. Ырыскүл сотто сиңдисинин кызы 14 жашка чыкканга чейин жаза өтөө мөөнөтүн жылдыруу боюнча арыз каралат деп ойлогон экен. Ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кароо күтүүсүз болгонун айтууда. Бүгүн негизинен аябай эле биз үчүн күтүүсүз күн болуп калды да. Биз бул сотту күтпөдүк эле. Негизи отсрочка деп ойлоп отурсак, күтүлбөгөн жерден эле Каныкейдин өзүнүн жогорку сотко ишин кайрадан жаңы ачылган жагдай боюнча кайрадан карап бериңиздер деген арыздын негизинде каралды деп айтылып атат. Ырыскүл Аранова арызды Каныкей чындап өзү жазганбы же жазбаганбы билбей турганын кошумчалады. Каныкейдин өзүнөн такташ үчүн белгиленген убакытта абактан телефон чалууну же бетме бет жолугууну күтүүгө туура келет. Бирок буга чын эле менин бир тууаным өзү арыз жаздыбы, аны тактай албадым. Аны тактоо үчүн бизге убакыт керек. Качан гана канча байланышат, ошондо анын өзү менен сүйлөшкөндө гана уга алам. Жогорку соттун басма сөз кызматы 3 августта Аранованын кылмыш ишти жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндө арызы четке кагылганын ырастады. Бишкек шаардык сотунун 2024-жылдын 28-июнундагы өкүмү менен 1-май райондук сотунун АКБ тууралуу өкүмү өзгөртүлгөн. АКБ Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 77-беренесинин негизинде белгиленген жазаларды жарым-жартылай кошуу жолу менен АКБ биротолоо 3 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратуу жазасы белгиленген. Жогорку сот айыпталуучу кандай жагдайларды келтиргенин тактаган жок. Аранованын жеке адвокаты жок болгондуктан актоочу тараптан бул маселени тактай албадык. 3 августтагы жараянга Каныкей Арановага мамлекет берген адвокат келген жок. Сот Аранованын өзүнүн катышуусуз өттү. Биз көптөн бери буну ушул үмүт менен жүргөнбүз да, мына жаңы ачылган жагдай боюнча маалыматтарыбызды бүт нотариустардан заверт этирип, ушул бизге бир аз үмүт берип аткан. Ушул кагаздарыбыз бизге үмүт берип, ушунун негизинде бир тууаным мөөнөтүнөн эрте акталып чыкса деген ниет кылып атканбыз. Бирок тилекке каршы бүгүн баары тескерисинче болуп кетти күтүлбөгөн жерден. Каныкей Аранова 39 жашта. Анын жалгыз кызы быйыл 12-ге чыкты. Эне баланы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы 2024-жылдын 31-январында Москвадан алып келип, Аранованы камакка алган. Кызы айылда тайтасынын колунда. Бирок эми өткөл куракта да өзүнчө өксүйт, уже акыл эси, ойнок бала кез болсо бир 5-6 жаштагы кыз бала болсо ал эми ойноп, оюнга алаксып калмак да, ал уже акыл эсин токтотуп калгандыктан аябай эле кыйналып, анын кыйналганын көрүп мен дагы ич-ичимден эзилем да. Мигрант келин 2024-жылдын 21 августунан бери чүйдөгү номер 2 аялдар колониясында жазасын өтөөдө. Ал бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери боюнча күнөөлүү деп табылып, 3,5 жылга кесилген. Анын жакындары Фейсбуктагы билдирүүнү Каныкей эмес Аранованын атын жамынган фейк аккаунттар жазганын, сот муну эске албай жатканын айтып келишет. Бул Каныкей Москвага жөнөп кеткенден кийин 10 күндөн кийин Кыргызстанда ачылган фейк аккаунт болуп чыккан. Ал боюнча бир журналисттин изилдөөсү деле бар го. Эгерде ушун мамлекеттик деңгээлде биздин ушул министрликтер ушул чын-чынына жетели, артында ким турат, чын эле ушул Каныкейдикиби деп өздөрү деле кызыккан жок да. Февраль айында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан кеткен соң бийлик абакта жаткан активист, журналисттердин ишин кайра карап чыгууну убада кылган. Аранованын жакындары ушул убададан кийин Каныкей эркиндикке чыгып калабы деген үмүттө турушкан. Биринчиден жанагы Каныкей Аранова окшогон жаранга, жөнөкөй жаранга, өзгөчө аял кишиге соттун катаалдыгы, ушуга окшогон мамиле, мындайча айтканда,
биздеги өлкөбүздөгү саясий укуктук кырдаалдыгынын так көрсөткүчү да. Анан жөнөкөй жаранга болгон мамиленин, жөнөкөй жарандын өзгөчө аялдын чыныгы баягы абалын чагылдырган көрүнүш. Адамдын укугуна берилген чыныгы баа ушундай эле. Бул аябай анык көрсөтүп атат да. Экинчиден бизде тилекке каршы бул Каныкей Араановага окшогон активисттердин тегерегиндеги окуялар мамлекеттик органдардын, өзгөчө соттун, укук коргоо органдарынын иштөө мотивациясын жакшы көрсөтөт да. Бизде бир гана нерсе кынтыксыз иштейт. Бул качан гана бийликтин кызыкчылыгы корголуш керек болгондо, бийликтин каары келгенде же кандайдыр бир бийликке бир зыян келип калганда бизде бул мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары аябай кынтыксыз иштей баштайт да. Мындайча айтканда, иштердин баары тиги бийликтин тегерегиндеги процесстерге аябай маани беришет. Кыргызстанда социалдык тармактагы билдирүүлөр үчүн саясатчылар, активисттер, блогерлер буга чейин да сот жообуна тартылып, аларга негизинен кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу беренелери менен иш козголуп келет. Антке менен кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги барын, ар бир жаран өз оюн эркин жана ачык айта алаарын белгилеп, жоопкерчилик маселесине көңүл бурууну эскертишет.